Мындай нерселер болду бизде деп көргөзмөлүү түрдө жооп бергенге өтөйлүү. Учурда мамлекеттик кызматкерлердин сүйлөө жана жазуу маданиятындагы кемчиликтери, көчөлөрдөгү көрнөк жарнактардын кыргыз тилинде ката жазылышы жөнүндө коомчулукта түрдүү сын-пикирлер жаралууда. Аталган көйгөйлөрдү алдын алуу максатында мамлекеттик тил мыйзамдарынын ишке ашырылышы, иш кагаздарын мамлекеттик тилде туура түзүү жана жүргүзүү, студенттердин тил билүү деңгээли боюнча ОШМУнун эл аралык билим берүү колледжинин окутуучуларынын катышуусунда жыйын уюштурулду. Биздин колледж ар дайым ошол кыргыз тилинде иш кагаздарын жүргүзүү үчүн, андан сырткары башка тилдерде дагы ошол тилде иш кагаздардын сабаттуу жүргүзүү үчүн ар дайым көзөмөлдөп келебиз. Бул комиссиянын келиши бизге ыңгайлуу, себеби биз айрым бир каталарды кетирип алышыбыз мүмкүн, себеби бул багытта адис эмеспиз. Андыктан биз толук түрдө ошол өздүн иш кагаздарын текшертип алуу аркылуу алардан кеп кеңештерди алып, эгер кетирилген бир каталар болсо аларды түздөө үчүндө иш алып барабыз. Жыйындын жүрүшүндө колледждин тиешелүү иш кагаздары текшерилди. Ошондой эле ОШМУда өткөрүлгөн ар бир иш-чара, жыйындар мамлекеттик тилде өткөрүлүүсү айтылды. Аны менен катар сабаттуу бол өнүктүгүнүн негизинде жат жазуу алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Эмне үчүн Ош мамлекеттик университетинде ички мониторинг жүргүзөбүз? Анткени ар бир колледждеги, ар бир факультеттеги түзүлгөн иш кагаздарынын жалпы мониторинг боюнча 90%дан жогорку сабаттуу, туура жазылган, жүргүзүлгөн варианттары албетте Ош мамлекеттик университетинин жалпы структура боюнча мониторингинин жыйынтыгын бере алат да. Сабаттуу бол жат жазуу саамалыгына катышкандардын жазган иштери адистердин текшерүүсүнөн өтүп, мыкты жазган кызматкерлерге жыйынтыгында атайын сыйлыктар тапшырылат. Бул акция тил бөлүмүнүн иш планына ылайык окуу жайдын кызматкерлеринин сабаттуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары.